Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебиндеги бүгүнкү өтүлүүчү темабыз ата тарбиясы. Урматтуулар, бул тема аябай маанилүү жана таасирдүү тема болгондуктан мага аябай жакты. Уулум, адамдар сенден береке тапсын. Атам Маматкулдун осуяты. Анда эмесе көңүл бурсаңыздар, урматтуулар. Балдарга атанын тарбиясы, акыл насааты ыгы менен айтылса жакшы таасир берерин, өмүр бою эсте каларын турмуштук мисалдардан көрүп, сезип жүрөмүн. Ага өзүмдүн атамдын тарбиясынан да мисал келтирсем болот. Атам Мадаминов Маматкул өзгөчө билимдүү же мансап, дөөлөт күткөн деле эмес. Ал эмес балалыгы оор 20-30 жылдарга туш келип, толук орто билими да болгон эмес. Жаштыгынан турмуштун оор кыйынчылыгын көрүп, Максим Горький сыяктуу бардык билим тажрыйбаны турмуш университетинен алган. Кой баккан, армияда кызмат кылган. Кийин пенсияга чыкканга чейин Сүлүктүү шахты башкармасында катардагы жумушчу болуп иштеген. Ошол бир жерде 20-30 жыл үзгүлтүксүз иштегендиги үчүн 1989 жылы шахта башкармасы тарабынан Жигули автомашинасын алууга татыктуу болгон. Энем Курсанай 9 баланы чоңойтуп, тарбиялап, үйлүү жайлуу кылган. Анын 5 жогорку билимдүү, калгандары да атайын орто билимдүү. Өзү да балдары да эл катары эмгектенип жашап, күн өткөргөн жөнөкөй адамдарбыз. Бирок мен атамдын жөнөкөй, мээнеткеч адам болсо да, жеке турмуштук тажрыйбадан акылы толуп, бай тажрыйбага ээ болгон, өзүнчө даанышман адам экендигин эс тартып чоңое баштаганда анын сөздөрүнөн, адамдарга мамилесинен, күндөлүк турмуш тиричиликте байкап баштадым. Бүгүнкү күндө бир аз окуп, эл жерди көрүп, ар түрдүү адамдар менен баарлашып, ага дагы бир жолу ишендим. Атамдын бизге эң чоң тарбиясы анын жеке эмгекчилдигинде, тынбай аракетинде эле. Ал көбүнчө тынымсыз эмгектенген, чор болгон колдорун көрсөтүп, балдарым, мен силерди ак эмгегим менен чоңойттум, окуттум. Силер да мээнеткеч болгула, адам болгула, ак эмгек менен нан таап жегиле деп айтаар эле. Атамдын ал сөздөрү бүгүнкү күндө да кулагымда жаңырып турат. Мен көбүнчө ойлоп калам, мен окуучуларыма, балдарыма чала билимдүү атамдай тарбия берип, из калтыра аламбы деп. Атам үй тиричилигинде эмгек тарбиясына өзгөчө көңүл бурат эле. Ким баласын жакшы көрсө, ишке үйрөтсүн, каттуу тартипке үйрөтсүн деп айтаар эле. Айланайын деп артыкча алпештеген бала бошоң болот. Аталадай эзилип, өзүңдү да, бирөөнү да уят кылат деп айтаар эле. Бирок үй тиричилик ишинде да, өкмөттүн ишинде да ойлонуп иштегиле, оолукпагыла, шашпагыла деп өзү үлгү көрсөтөр эле. Мисалы, үй короо жайды шыпыруу, тазалоо, чөп жабуу, жер айдоо жана башка жумуштарда. Эмне ишти кылса да берилип иштээр эле. Ал киши жасап жатканда ишти карап туруп, сен да жасагың келип кетээр эле. Эми түшүнсөм, атам жумушту сулуулук эрежеси менен адамдын сугу түшкөндөй бүтүргөнгө аракеттенген экен. Жумушту дайым ачык маанай менен күлүп жайнап кылгыла дээр эле. Атам менен ишти кылсак эч чарчабайт да, зерикпейт да элек. Көп күлдүрүп сүйлөчү. Ошол эле учурда өтө сүрдүү, катуу, талапчыл эле. Эмне ишти кылсаң, эмгек куралыңды даярда. Күрөк, орок, балта, керки, ат жабдык жана башкалар таза, курч, ишке жарамдуу болсун. Ошондо ишиң ойдогудай болот деп айтаар эле. Эмгек куралдарын иштен кийин тазалатып, өз ордуна ирети менен койдурчу. Талааны, турмуш тиричиликти, мал чарбачылыкты, дыйканчылыкты эң жакшы көрөт эле. Биз студент кезибизде айлыгы жетишпей, серпая, тегерек жана башка адыр талаалардагы чөптү оруп, сатып бизди окутчу. Ошондо мен чоор баскан, жарылган атамдын колдорун көрүп, ичимден аяп кетээр элем.
атамдын эмгегин кантип актайм деп Кудайдан ошону тилейт элем. Ишти берилип иште. Бүтүргөн ишиң өзүңө жакса, анан башкаларга жагат. Өзүң менен өзүң кеңеш деп көп айтар эле. Кыргыздын баласы болсоң, атты, эшекти токуп миништи бил, жаныбарларды коргой бил деп айтар эле. Өзү ат минсе, аттын жоргосун, көрктүүсүн тандап минер эле. Тоодо, түздө, эңкейиште түшүп жетелеп алат эле. Эмнеге деп сурасак, малга жабыр болот дечү. Айрыкча жүк артканда, өйдөдө, ылдыйышта жетелеп алгыла дечү. Ошентип атам бизди мал жаныбарга да мээримдүү болууга тарбиялап жүрүптүр. Өзү гезит окуп, телевизор көргөнү менен саясатка аралашчу эмес. Биз жөнөкөй адамбыз. Өз ишибиз, милдетибизди жакшы аткарып, туура, таза жашасак болду деп айтар эле. Кээ бир адамдардын баардык сөзгө аралашып, баарын сындап сүйлөгөнүнө таң калып жактырбайт эле. Ар ким өз ишин кылыш керек дейт эле. Эгер сүйлөсөң, аралашсаң, грамотно аралаш дечү. Үй бүлөдө дастаркан четинде олтуруу, чай куюу, узатуу, оомин кылып туруу баарыбыз үчүн закон болчу. Сүйлөгөндө шашпай, так, даана сүйлөгүлө. Майда сөз болбо. Так, ток этер сүйлө деп айтар эле. Ыплас, пас сөздөрдү оозуна да алба деп эскертер эле. Бирок бирөөдөн, радио, телевизордон акылман адамдардын сөздөрүн угуп калса, кайталап айтып, эсте сактоого аракет кылчу. Көбүнчө чөнтөгүндөгү блокнотуна чиймелеп жазып алар эле. Мисалы, Алишер Наваинин «Адамдар бар адамдардан накшыдыр, адамдар бар айбан андан жакшыдыр» деген сөзүн жазып жаттап алып, көп айтып жүрөт эле. Мынакей кымбаттуу угарманым, бүгүнкү ата тарбиясы темасындагы 1-бөлүктү ушул жерден аяктайлы. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.